Assalamu alaikum урматтуу кой сүйүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге сатыла турган эки баш жаш ургачы козу, эки баш коз кочкор көрсөтүп беребиз. Биз Кара-Балтадабыз. Мен сиздерге мыналардын маалымат тактап бере берейин. Сиздерге азыр темный көрүнүшү мүмкүн. Караңгы, анткени аба ырайы өзү күңүрт болуп атат. Мына эки ургачы козунан баштайын. Экөө тең светлая козулар. Быйылкы жаш козулар. Мына экөө коз турат. Ноосу мыктыраак, стойкалары, жоондугу, симпатиясы эртең кой кылганга. Мына кулагы канчамы? Кулагы 20 таза. Кулагы 20 чыгат экен. Жаш козу. Кулак расположениясы да жакшы экен, көздүн кырында өтө мындай вертолеттой тик болбой, ылдый жатып турган кулак. Сөйөктөрү да жакшы экен, көрдүңүздөр, Канча айлык бул? 4,5 айлык. 4,5 айлык. Ошондо августтук болуп калабы? Ушундай го дейм. Күзгү коз экен да бул, Быйылкы күзгү коз экен. Мына кашын турат, жүнү дагы таза, гарбаностору бар, кулактары да жакшы экен. Буттары да тонкий, куйругу мына разрези менен. Кыскасы, ушу мыктысы ушул экен, ургачы. Бул экинчи козу эмне линия? Бул эмне линия өзү мынагы? Бул 80 арка. 80, Булчу мынагы? Старик. Линия старик, жүнү шотка, кулагы бир аз андан кыскараак экен. Экинчиси ушул. Экөөнү дүң баа 55 миңге коюп атыптыр. Эгер жекече алсаңыздар, бул 20 миң, бул 35 миң экен туугандар. Мынагу өтө жакшы ургачы коз экен. Төштөрү чыккан, бели да жоон, бели түз, буттары да жоон. 4,5 айлык козу. Бул эми баягы азыр кыш келип, баягы март-апрелде туулган козулар чоң көрүнөт, анан бул баягы өспөй калган окшойт дегендер болушу мүмкүн. Бирок эми 4,5 айлык үчүн жакшы. Булар жанакы 10 айдан өтүп, 12 айга барганда сөөк бузат да. Ошондо чоң көрүнө баштайт. Эми бул качан өзүн көрсөтөт? Кийинки жыл августка барганда чоңоюп, сөөк бузат. Буюрса кийинки жылы күздө дагы койсоңуздар болот. Бирок караңыздар, симпатиясы жакшы коз экен. Мунун баасы 35 миң, кетинки 20 миң экен. Ама коз кочкорлорго келе турган болсок, өзү ушу кичинекейинен алып баккан козулар экен. Бул жакта бир жигиттики. Мунагу кандай линия деп? Грузиндики мо. Мунагу линия грузин. Кулагы канча мунун? Кулагы 21 плюс. 21 плюс, Бак 21 эле дейличи. 21 таза да. Эме кулак расположениясы жакшы экен. Булчу? Бул линия танкер. Танкер? Буларды кичинекейинде алгансыңбы? Канча айлык булар азыр? Бул 5 айлык. Танкерде 5 айлык. Мына 5 айлык. Кулагы мунуку да 21. Мунуку да 21. Кулактар өлчөсө чыгабы ошончо? Өлчөсө чыгат. Мындай жөн караганда бирок кичинекей көрүнөт экен, Эми 20 таза деп коер эле да. Жок, жакшы эле, мындай узун экен да. Узун. Өтө жайылган кулак эмес экен. Ошон үчүн кичирээк көрүнүшү мүмкүн. Эми куйруктарын бир карап коюңуздар. Кышта суук эми жүн басат. Баягы күзгү козулар бир аз бой кичирээк болот. Эми муну туура түшүнүңүздөр. Булар качан барып өсөт, эртең кыш чыгып жаз келгенде булар сөөктөрүн бузуп баштайт. Ошондо 5 айдан өткөн козчорлор экен деп көтең, Болду. Бул кочкорлордун бааларын канчадан коебуз? Чаар кандай экөөнү? Экөөнү тең 35-40 коюнат. 35-40 миңден? Грузиндикин 40, буну 35 коюнат. Болду. Азыр пух баскан жүнүнү. Кородон да завис этет. Жаш козулар сүттөн эми бөлүнгөнүнө 1-2 ай болуптур да. Сен кача күз Бөлүнгөндө сатып алганбыз да биз. Сен күздө алгансың, Муну линия танкердин небереси да, тети грузиндин небереси деди. Эми багып көрүңүздөр, кандай чоңоет. Мисалы баасы дагы 35 миңден деп атат. Анан дагы сүйлөшүп арзаныраак алсаңыздар, эми канчалык арзан аласыздар билбедим. Балким кийинки жылы күзгө мындай даярдап чоңойтуп, чарба малы барларга бир вариант дейм да, мындай бар акчасына алып коюп акырын шашпай, ушул күз келгенде чуркап калбайчы. Эми как все таки чарба малга эми болот да баары бир. Өтө жаман эмес, өтө күчтүү дагы эмес. Кочкорлукка алсаңыздар болот. Жанакы эми күчтүү койлорго алыңыздар деп айта албайбыз, бирок эми баягы үйүндө бир 15-20 баш баягы чарба бак коюп кармагандар
кылсаңыздар болот. Ушулардан деле чарба коюңуздардан деле мондай козулар туулуп калса болот. Эми чем базарга алып чыгып 7 миң 8 миңден сатканча мондайды 15 миңге алып сатсаңыздар сиздерге пайда. Ошолсуңар булардын дарыгы кара балтада 2 ургач козун 55 миң деди. А бу эркек кочкорлор 70, 70 миң болгон. 70 миң. Мына ургач козун көрсөтүп коелу. Мага жакты ушул козун. Бер айдап койчу. Стойкаларда жакшы келет. 80 линиясы, гарбанустору дагы тумшуктары жоон экен. Стойкасы да жакшы экен, Кочкорсун алып турат. Балким опшу төртөөнү алыңыздар сүйлөшүп дегендей. Ургач козу.